Урматтуу Кыргызстандык туугандар, урматтуу бийликтегилер, мен силерге кайрылам. Мына бүгүн Баткендикте ошо Лейлекте жашаган тургундар өздөрү келип айтып атат. Силер муну аябай саясатташтырдыңар. Тажиктар унутуп калган жерди кайра ушу бийлик өзү козгоду деп атат. Бул жер аябай туура чечилген. Мен муну илгери телевизордон Балтабаев дагы ким эле? Айбалаев. Доспол Нурулу деген киши. Ошолор ошо жерден чыккан биздин министрлер, чоң кызматта иштеген кишилер. Ошолор айтып жүрөт, Мадымаров аябай туура чечкен. Бу жерде эч кандай мадыматтын айыбы жок. Мамлекеттик границаны төлкө президент чечет. Башка эч ким чечпесин билет. Анан эми азыркы бийлик элди ушундай ойлоп алганбы? Кайра эле ошо жерге апарып элди топтоп, жаңгы Айбалаев деген неме өзүнүн кишилерге акчаны берип, ол бир жерден 20 миллион акча уурдаган киши. 32 миллион. 32 миллион акча уурдаган. Ошонун көтүн жабам деп бийликтин сөзүн сүйлөп жүрөт. Аны эл жакшы билет. Айбалаев ол губернатор болгон ал жерде. Урматтуу кыргыз эли, силер туура түшүнгүлө, Мадымаровдай таза, Мадымаровдай билимдүү, Мадымаровдай саясатчы Кыргызстан эмес, Орто Азияда жок. Буга Назарбаев, Эрдоган, бүт Орто Азияны, даже Россиянын политиктери мойнуга алып жүрөт. Силерге ушундай политик келген экен. Мына биздин азыр Кыргызстанда муну сагызган деп жамандагандар аябай көбөйгөн да. Эми тилди Кудай берет да. Тили бар адамдын мээси иштейт. Тил акылдан чыгат, жүрөктөн чыгат тил. Тил көкмээден чыкпайт, сөзүнөн адашат, кайта айтканын кайтарып туруп алат. Урматтуу агайын, тууган кыргыздар, ойлонгула. 270 метр, 75 метр дейсиңер. Ачыгын айтканда, ошол Көкташ айылынан болом. Мени көбүң тааныйсың, билесиң. Ошо кечээ сүйлөгөн досторум, инилерим да билет. Ошол көпүрөнү курган киши катары айтайын силерге. Ошол 270 метр чыгабы, чыкпайбы, өтө туура чечилген жер. Жолдо эч ким тоспой өтүп атасыңар, шүгүр деп жашай берсеңер болот. Адахан Мадымаров силерге жакпайбы, шайлабагыла. Рахмат айткыла да жашоодо жүргүзө бергиле. Туура чечилген жерди паника көтөрүп, бирөөлөрдүн оюнчугу болбой, чык десе чыгып сүйлөй бербей, ким эле барса интервью бере бербей. Мындай өзүңөр акылыңар менен болсоңор, соседтердин кулагын көтөрбөй. Ал соседтердин пайдасы үчүн иштеп атасыңар. Этият болгула. Саясатчылардын оюну болуп атасыңар. Бирөөгө оюн болбогула, оюнчук болбогула. Өз акылыңар менен болгула, ойлонгула. Али игрокко баары бир. Балешке кыйын болот дегендей. Мындай акылыңар менен болуп, сүйлөрдөн алдың, интервью берерден, бир немеге чыгардан алдың, өзүңөрчө ойлонгула. Өтүп атасыңар, ошо жолдун эсебине ортобоз, Актатыр, шаар болуп кетти. Жашооңор жакшы болду. Рахмат айтып жашасаңар болот. Мен силерге кайрылганым эле ушул жердештер. Молодец. Урматтуу кыргыз элим. Мен жалпы баарыңарга ошондой эле Баткен элине кайрылуу жасагым келип турат. Мен негизи өзүм Лейлекте жашайм. Лейлектик болом. Канча жашым 70тен ашкан. Тагырага 72демин. Мен ошол жолдон бир канча жолу өткөн адам катары өз оюмду айткым келет. Өз көргөнүмдү, өз билгенимди, өз башымдан өткөргөндөрүмдү айткым келет. Биз өтүп жүргөн маалда эң күч алган мезгил эле. Биз машина менен, жеңил машина менен өтөбүзбү, автобус аркылуу өтөбүзбү, бизди ушунчалык сумкаларыбызды текшерип, эмелерин эмне алып баратабыз, эмне коебуз, баарын кыдырып карап чыкчу эле. Эгерде баягы мурда ошондой эле канча жаныңда канча акчаң бар экенин жазып койчусуң. Эгерде сенин жаныңда ошонун акча болчу болсо, алар ошондой текшерчү. Текшерип туруп ошол ашыкча акчаны тартып алчу. Мейли кемпирлерди эме кылбайт, сумкаларын карайт эле. Мен мына өз көзүм менен көргөнмүн, келиндердин көкүрөктөрүн чукулаганын. Анан ошондой эле дагы бир нерсени айтайын. Келиндерди ошентип биздин көзүбүзчө алып кирип кетет эле кабинасыга. Алып кирип кетип ошояктан, анан ошолор ошояктан чыгып алып ыйлап айтат эле. Биздин көзүбүзчө эле айтчы, алып чык кошелегиң каякта деп. Анан кийин ошояктан келип кемпирлер, биз балдарды студенттик мезгилде биз эми ошо
Бишкекке келчү элек сумкабыз анча мынча артынып тартынып тапкан тарыңарыбызды алып, курут, сармай, андай мындайларыбызды. Ошондо ошолор биз өтүп келатканда баарыбызды түшүрүп, баардык сумкабызды ачып, баягы калталарыбызга чейин текшерип, ар бирин чыгарып, ошолордун маңдайына коюп койчу элек. Ошолордон артканын биз алып кетчү элек студенттер балдарыбызга. Калганын ошолор алып калчу эле. Адахан Кюсамбаевичтин протоколу 275 метрде. Бул 275 метр деле чыкпайт бул. 150 метр чыгат. Аны билип-билбей эле сүйлөп атышат. Мына көрдүңөр, мына. Бекзат бар 275 метр дейт. Дагы бияктагы чоңдор 275 метр дейт. Ал жерде анча метр жок. Мынакей, чыныгы ал жерде 150 метр эле бар. Ал 150 метр биздин ушу кыргыз элинин кызыкчылыгына неме чечилген. Ошол мезгилде мисалы үчүн Айбалаев губернатор болуп турганда дагы ал жерде тажиктер ошол азыркы светофор коюлган жерге эки жагына тамойду коюп коюшкан. Анан заправка куруп койду. Сен да жашайсың. Ошону мен ошол жерде Самаркандыктан болом. Ошол жердегини Айбалаев өзү тажиктерге айтып, айта алган дагы эмес, эрки жеткен дагы эмес. Заправканы курдуртуп койду. Өзү иштеп турган маалда. Эки жака тамойду да куруп койду. Колдон эч нерсе келген жок. Анан айласы кетип, мына Адахан Мадымаровдун акылын пайдаланышты. Акылын пайдаланышып, акыл неме кылып алып барып ошол жерден 270 ошол метрди азыр булар айтып жүргөн. Далил жок 275 метрди. Адахан Кюсамбаевич өзүнүн өтө билиминин жогору деңгээл менен пайдаланып билимин биз тарапка чечип койду. Тажик тарап менен сүйлөшүпчү. Ага чейин эмне үчүн президенттер чече албай койду? Эмне үчүн губернатор менмин деген азыр пир туткан Айбалаев чече албай койду ошол жерди? Ушул Мадымаров барып чечип берди. Ага чейин биздин Баткен элинин көрбөгөн кордугу мына эже айтып кетти да азыр. Мен өзүм Самаркандыктан болом. Муалим болуп иштедим. Суббота воскресенье күнү Самаркандыктан Баткенге, жошон Сур, Чарку дегендерге анча-мынча товар алып бара алса, Кругойдо туруп алып, тажиктин гаишниктери, милициялары туруп алып, жанагы тажиктердин автобусуна отурабыз отурганда дагы. Тажиктер айтып коет, билишет, ымдап коет. Ичинде кыргыздар бар деп. Анан болду, биз түшөбүз ошол жерге. Сумкаларыбыз менен түшөбүз. Түшкөндө сумкаңарды ачкыла дейт. Мисалы үчүн мен ошол мезгилде тиги Ферганадан палто алып келип сатчу элем. Ошол 3-4 палтон болсо, ошол бирөөсүн ташта дейт. Тыйын жок, кайтканда таштайбыз десең ишенбейт. Чоң палто, ал чоң акчада. Болбой туруп алат ошол палтоңду таштайсың деп. А мен таштабаймын дейм. Кичине чөнтөгүңдө тыйынды берсең, жок бул аз деп ыргытат. Анан текшерди, мына биздин азыр баткендиктер намыстанып атышат да. Качан биздин келин кыздарды жалаңаштап текшерди дейт. Алар билбесе, көрбөсө, деп коммерциялык ишти кылбаса, билген жок. Тажикстандан көчүп келген кыргыздар көп сүйлөп атышат да. Ошол жердегилер действительно мен мисалы үчүн ошондойлорду көргөм. Менин көзүмчө эле бир ошол биз менен чогуу бараткан келинди да неме кылды, жашырак эле. Ал дагы ошо товар сатат. Көкүрөгүңдү ач деди. Акча жок десе да. Ач көкүрөгүңдө турат, кыргыздар көкүрөгүнө жашырат. Ошондой дейт. Десе, анан мен эжем жанымда турганда, эжем дагы кичине оолугуп кетет да. Неме деди, сарт деди. Не деп атасың деп туруп, баягы милиция жагына бир чапты. Эмне сен мына көкүрөгүн текшерип атасың деп. Ушулар жалганбы? Биздин көзүбүзчө болуп атпайбы ушулар? Ана жалаңаштаган дейт. Бир жол мантип көйнөгүнү турсасына калганча жалаңаштаган жок. Эми айтып атпайбыз, көкүрөгүңдү ач деп атат. Аялдык намысыбызга тийип атат. Ошондо Адахан Кюсамбаевичтин эркектик намысы менен барып, жалгыз ошол киши чечип койду. Башка баткендик менмин деген эркулдар кана чечкен ошону. Чечти ошол. Чечкен жок. Ошолор чечип дагы эле ошол жер чечилбегенде биздин баткендиктер көрбөгөн кордукту көрүшөт эле. Көрүп жүрөт. Дагы ошол мына көпүрөнүн жакшылыгын айткыла да.
көпүрө кура электен мурда бизде ошол Көкташта Разия деген бригад болгон. Ошо Разия деген бригадын мен өз оозунан укканмын. Эгер жалган десе Разияже чыксын дагы прямо эфирден айтсын. Неме деп мени тааныса. Анан ошол жерде Разияженин сиңдисин ошол мосттон таможнядан өтүп келатканда тажиктер сумкаларын текшерип, аны дагы аялдык намысына тийип, уят сөздөрдү айтып, сөккөндөн кийин Разияже өзүнүн ага чейин болгон окуяларга көз жумуп жүргөн окшойт да. Өзүнүн бир тууган сиңдисинин намысына тийгенден кийин тажиктер ошол эже көкташтыктарды чогултуп барып, таможняны аңтарып салган. Таможняны, постторду аңтарып салган. Эркектерди ээрчитип барып. Ошондон кийин Мамат Айбалаев өзүнүн колуна келбегенден кийинчи Разияженин Ким Бахауидин деген кишинин үйүнө чакырып, буруч берип, аш демдеп, бир торпок союп, сен туура ошолордун посуну аңтарып таштасын деп грамоталарды берген. Ошо Разияжеге дагы бир-эки аксакалдарга унутуп калдым. Айбалаев берген. Ушуну неме кылдыңар деп. Ошондон кийин ошонун жакшылыгын, көпүрөнүн жамандыгын көрүп атабызбы? Эгер кимге ошол көпүрө жакпаса, өтпөсүн дагы кордолгон чаркынын посунан өтө берсин. Бизге жагабы көпүрө, биз өтүп атабыз. Эки жактан келген кыргыз туугандарга айтат элем Баткендик. Билбесеңер сүйлөбөгүлө. Бир адамдын жакшылыгын билиш керек. Көрбөсөңөр өзүңөр кийин Кудай алдында жооп бересиңер.